умрага барып калса мен жолук салынам депчи. Анан колдойт деп дагы бирөөнөн сураган дагы эмесмин. Баш тартканга туура келет экен деп. Анан Аллах мага багышка жолдорду берди. Бери көп жыл балалуу боло албай жүргөм. Анан азыр турганда сен көрдөн дагы автоматтык түрдө я Раббим Аллах деп ойгонгонго мүмкүнчүлүгүң бар депчи. Бирок сенин тандооң, сенин айтканың, сенин жашооң, акыреттеги сенин гана сурагың. 2020 жылдын 17 февраль ага чейин мен өзүмө берген сөзүм бар эле. Умрага барып калса мен жолук салынам депчи. Анан Аллах да ошону уккан окшойт, мага ушундай умра жолдомосу берилип калды. Анан ошол жака барып, жолук салынып жүрүп, анан келгенден кантип чечем деп ойлочумун. Ошол жактан салынып келем десем, Айжан досум ал айтты, баратканда салыныш керек деп. Анан макул деп учканга бир күн калганда, ошо 18-inde учканбыз, 17-си күнү мен жолук салынгам. Дүйнөдөгү, өмүрүмдөгү менин эң бактылуу күнүм деп айта алам. Өкүнгөн күнүм болгон эмес. Аябай мен бул жолукка келиш жолум узак болгон. Даярданып, анан билчүмүн кандай күндөр болот, кандай адамдардан сөздөр болот деген сыяктуу нерселерди. Ошондуктан мен моралдык жактан даяр элем. Анын үстүнө шоу бизнесте кичине териң калың болот да. Анан мен ошондо эле ушунчалык өзүмө ишенчимин. Мисалы ошондо да сөздөр болду да. Булар эртең эле чечип салат жолукту деген сыяктуу. Анан мен билгем, Кудайым канча өмүр берди билбейм, бирок өмүрүм акырына чейин жолук мен менен болот деп ишенем. Анан сезимдер деп атасың, ал убакта дүйнөдөгү эң бактылуу аял катары сезесиң өзүңдү. Себеби Аллахтын бир өкүмүн аткарып атканың бул өзү жакшы нерсе деп ойлойм. Эми эч кимден колдоо күткөн эмесмин. Колдойт деп дагы бирөөнөн сураган дагы эмесмин. Себеби бул менин жеке чечимим болчу. Ошол чечим менен эле чечилди, калды дегендей. Эми каршылык деп деле каршылык адамдын бардыгы өзүнө байланыштуу да. Эгер сенин ичинде кандайдыр бир ишенбечилик сезимиң болсоң, анан калп эле тиги каршылык кылып атат, бул каршылык кылып атат деп эле кайгыга бата бересиң. Бирок бул нерсеге каршылык ачык эч ким кыла албайт. Эгер сен ишенимиң ичиңде болсо, ишеним менде болгондуктан эч кимден негизи эле мен өзүм башынан эле мага кадыр барктуу адамдардын гана ою менен эсептешем. Жөн гана көчөдө кетип баратып, анан сен матрешка болуп калыптырсың, анан сага жолук жарашпайт экен, анан сен кемпирсиң деген сөздөргө такыр эле ичим оорубайт. Себеби мен дагы жакшы билем мен өзүм ким экенимди. Ошондуктан бирөө ушундай бир сөздөрдү айтса аябай күлөм. Анан ичимен айтам, сиз бактылуу болуңуз. Себеби бактылуу айымдар башкаларга жаман айтпайт да. Мен эртеси эле умрага учтум деп атпайм. Анан ал жердеги мен ошондо уккам, дайыма сагынат умраны адам баласы депчи. Анан чын эле көргөнчө сагынчысың, бирок көргөндөн кийин андан да 5 эсе сагынат экенсиң. Мисалы мурда менин оюмда Америкага бардым, Европага бардым, көп эле жерлерге бардым. Анан Дубай деген сыяктуу эс алууга бир өлкөлөрдү тандайт элем, бирок азыр мен эс алууга бир жака мүмкүнчүлүк жаралса эле мен умрага барат элем, үй бүлөм менен. Бул биздин кыялыбыз. Азыр балам кичинекей, бирок мен дагы ойлойм, жолдошум эң биринчи белеги ошол кайра эле умра болот болсо керек деп. Себеби мүмкүнчүлүк болуп атса, ошол жака барганга эмне жетсин. Анан ал жактагы намаз эми аябай башкача. Албетте мен кеч келдим, буга өкүнөм. Бирок ушундай чоң тандоо болуш керек болду. Себеби мен буга чейинки жашоомду билесиздер. Бир жактан экинчи жакка келдим окшойм. Ошондо түшүнгөм, мен алып баруучулук, сахна, башка шоу бизнес бул менин тамак жеген мүмкүнчүлүгүм болчу да. Башкача айтканда бул менин жумушум болчу. Мен ошондо Аллахка айттым эле, Аллахым, мага бир мүмкүнчүлүк бер. Мен ушундай бир алып баруучу боло албай калат экен. Көп адамдардын баардыгы каалаган нерселерден баш тартканга туура келет экен деп. Анан Аллах мага багышка жолдорду берди. Мен өмүр бою мугалимдик кесипте болгум келчү, мугалим болгум келчү. Ошол кесибимди тереңдетүүгө азыр мүмкүнчүлүк болуп атат. Жолукка чейин жана кийин гардеробуң аябай өзгөрөт экен. Биринчиден батпай калат экенсиң. Мурда ушундай өзүңдү карап өзүнчө эле 42 размер болуп жүрчү. Анан мындай хижап кийгенде бир аз деп эле каалаган тамагыңды жеп аябай эркиндик пайда болот экен. Анан мага аябай жакканы
элдер карабайт да сеничи. Мындай бардыгы сен боенбосоң деле, боенсоң деле, мындай бетиңе крем койсоң деле, корбосоң деле бардыгы кабыл алат. Анан дагы бир жолу ишендим, адам өзүнө ичинде ишеними болсо, жана ал өзүнө жакса, ал бардыгын адамдарга жагарынчы. Мен айтат элем, көйгөйүңөр болсо жашоодо динге келгиле депчи. Себеби жаратканды таануу жана анын закондорун, мыйзамдарын кароо, билүү жана арманыңды жараткан менен бөлүшүү бул аябай маанилүү. Ошол эле ла иляха иллаллах деп кечки айтуу же истигфар айтуу же бисмиллахты айтуу ар бир ишибизде, анан эртеңки күнүбүздү, ар бир мүнөтүбүздү Аллахка гана тапшыруу. Мисалы, мен азыр баламды кааласам да мен бул жердемин, балам үйдө, кызым бала бакчада, эмне болуп кетет мен билбейм, мен бардыгын Аллахка гана тапшырганды үйрөндүм да. Демек, бул аябай маанилүү да. Биз дайыма коңгуроо менен жашайбыз да, коңгуроо кагуу менен мындай болуп кетсечи, тигиндей болуп кетсечи деген нерсе менен. Ошондуктан бардыгын Аллага тапшырып, өзүңдүн ошол динге келгенден кийин жан дүйнөңдүн тынчтыгы жана кааласаң да каалабасаң да кичине бир жаңы маалымат алганга, илим алганга мүмкүнчүлүктөрдүн болгону жана аркы дүйнө бар экендигин сен билесиң да, анан баары бир сурак болорун билесиң. Ошондуктан жаман адаттардан кутулуп, жакшы адаттарды көбөйтүү бул динге келген эле эмес, жалпы эле адамзаттын жасай турган маселеси деп ойлойм. Себеби биз буга чейин, мен буга чейин деле чынында жолукка келгенге чейин эле жакшы сапаттардын үстүндө, жаман сөздөрдөн болсун, жаман иштерден болсун, жаман бир адаттардан, кулк мүнөздөн арылганга аракет кылып жүрчүмүн. Бизде мындай деген болбойт да. Мен кыялым ушундай дейм, мен ушундай кабыл алгыла депчи. Сен ошондой кыялың менен жалгыз каласың деп айткым келет да. Сен ошол кыялыңды өзгөртөсүң, анан адамдар менен мамиле курасың. Сенин маселең ал деген, сен ушундай характериң экен, мен ушундаймын деген болбойт. Анда мен деле жүрө бербейм, азыр мен деле мындай бир тээп туруп элем, мен ушундаймын десем, ушундай болсоң өзүң анда токтосуна жакшы барыңыз деп айтасыңар да. Ошол сыяктуу биз президенттердин жанында, башка бир абройлуу адамдардын жанында өзүбүздүн жаман жактарыбызды көргөзбөйбүз да. Эмнеге биздин жаныбыздагылардын жанында көргөзөбүз да? Демек, кыла алат экенбиз да. Мен көп жылдардан бери, көп жыл балалуу боло албай жүргөм. Анан азыр альхамдулиллах кызым бар, уулум бар. Кудайдан тиленип алгам. Анан Аллах баарын берет. Аллах каалаганын баарын берет. Чынында биз балалуу болбой жүргөндө Замир Молдошев айтты эле да. Таңкы саат 4-тө туруп алып, колумду момдоп алып сураган депчи. Ошол айткандай, Аллах берчи мага, сен баарына берип атасың го деп сураган күндөр болгон да. Анан Кудайга шүгүр, азыр эми мындай билесиң, эмне кааласаң орундаларын жана сага кайырдуу болсо орундаларын. Себеби Аллах дагы билет, сага азыр бул нерсе керекпи же кереги жокпу. Ошондуктан мен айтат элем, эгер азыр чын эле ушу динге кызыгып жүргөн адамдар болсо, мынтет да, мисалы мен көп сабактарды өтөм, мен көп марафондорду өтөм, аялдарга, кыздарга. Анан акысыз деп сабактарды өтөм, анан бир 14 000, 15 000 кишидей жазылып ушунча да. Анан сиз жакшы эле өтүп баратып эле, анан кийин Кудай жөнүндө сүйлөп кетет экенсиз деп бирөө жазат да. Анан күлөм да. Бардык нерсенин башаты Кудайда, Аллахта. Бардык нерсенин. Сен экөөбүздүн дем алып атканыбыздагы, сүйлөп, мен ушул студияда отурганым, мен ушул жигиттер менен ушул күнү көрүшкөнүм, ушул кыздар менен ушул сөздөрдү сүйлөшкөнүм, ошонун бардыгы биздин Аллахтын бол дегендиги үчүн болуп атканы да. Себеби биз азыр өзүбүз түшүнүшүбүз керек. Сен кенедей, сен чымчыктан дагы, кумурскадан дагы колуңан эчтеке келбейт. Чынында келбейт биздин колубуздан эчтеке. Себеби келе турган болсо жасап алмак көп эле адамдар көп нерселерди. Ошондуктан негизи адам окуйм, үйрөнөм, жакшы маалыматтарды алам десе, маалыматтар эле аябай көп, бирок все дороги ведут в Рим деген сыяктуу бардык жолдор исламга алып барат. Аны акылы жеткен адам түшүнүп алат да. Зикирлер, кечирим суроо, астагфируллахты айтып, машина айдап баратсаң дагы, көчөдө бирөөдөн күтүп атсаң дагы, аялдамада отурсаң дагы, кичинекей бош убакыт болуп калса, субханалла, альхамдулиллах, Аллах акбарды айтканыбыз,
пайгамбарыбызга салават айтканыбыз, Аллахума салли ала сейдина Мухаммад деген биздин ошол сөздөрүбүздүн көп болушу. Билесизби, мен мындан бир канча жыл мурун мага атам ушинтип айткан да. Сен дейт, көргө биз эми акырын кетебиз дейт да. Сен да кетесиң. Бул кааласак каалабасак дагы чындык. Анан биз ошол көргө барганда көрдүн ушунчалык коркунучтуулугунан сенин Раббиң ким десе ошол оозуңа келбей калышы мүмкүн. Сенин ла иляха иллаллах ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деген сөзүм айтып коем да деп ойлойсуң го азырчы. Анан ошол сурак бериштелеринен ушунчалык коркунучтуулугунан оозуңа сөз кирбей калат дейт да. Бирок сен качан ошону айта аласың дейт. Сен ар күнү ошону айтып жүргөндө дейт. Сен миллион жолу айтып жүрөгүңө сиңиргенде, жана эртең менен турганда я Раббим Аллах деп турганда сен көрдөн дагы автоматтык түрдө я Раббим Аллах деп ойгонгонго мүмкүнчүлүгүң бар депчи. Муну мен азыр ар бир кыргыз жигитине айтат элем да. Сени көрүп бала чоңойот. Азанды угуп мен, албетте атабыздын дагы кемчиликтери болгон. Bir gün окулган намаз, bir gün окулбаган деген сыяктуу баарыбызда кемчилик бар. Бирок атамдын ошол кайсыл бир учурдагы менин кулагыма айткан азаны менин динден үркпөгөнүмө мүмкүнчүлүк болду да. Себеби азыр ушундай адамдар бар. Дин десең эле, ой, жолук салсаң эле, укмуш, да качып коркупчу. Мен айтат элем, жолук салынбаган адамдардан деле аябай көп зыяндарды тартып жүрүп атасыңар го депчи. Ошонун сыңарындай жалпы адам болуу жана жалпы макулуктарга Аллах жараткан ар бир нерсеге биздин адамча болгон мамилебиз бул эң баалуу деп ойлойм. Акыретке барганга ар бир күнү даярмын моралдык жактан. Мен балдарым, мен түшүнөм, залкарлар кетип атат бул жактан, падышалар кетип атат, пайгамбарларыбыз кетип атат. Ким гана кеткен эмес, бул дүйнөгө эч ким төкүп болгон эмес. Анан ошол кеткен учурубуз келгенде дагы жараткандан суранам мени татыктуу кабыл алышына, татыктуу жүрүшүмө. Күнөөлөрүм аябай көп. Ошол ар бир адам ооздон, көздөн болсун, ар бир кылган ишибизден идеалдуу боло албайт экенбиз. Болгонго дагы ортодон умтулуп көргөм, бирок болбойт экен. Анан мен айтат элем, жөн гана адам бололу. Ар бир күнү Чыңгыз Айтматов айткандай, ар бир күнү адам бололу жана акыретибиз бар экендигин, акыретке барарыбызды акырындан ойлонолу жана ошого кичинеден болсо дагы сен айткандай чоң жумуш бул биздин жакшы иштерибиз деп айтат элем. Колдон келишинче садака бергенибиз, колдон келишинче мен эми азыр мектеп салгым келет, университет кургум келет, көп билим жаатына көңүл бургум келет. Себеби невежда деп коет да, билимсиз адамдардан көп зыяндарды тартат. Сен билбейсиң, сен билбеген нерсеңден көп кыйынчылыктарды жаралат жана ошол кыйынчылыктардын аркасында билбегениңден сен көп зыян өзүңө жана үй бүлөңө, тегерек четиңе, чөйрөңө зыян берип калышың мүмкүн. Ошондуктан билим берүү, түшүндүрүү, ойго түртүү, ойлондуруу аркылуу жаратканды таанытуу жагында алгылыктуу иштерди жасасам деп эсептейм. Бирок аял катары мен жөн гана аял болгум. Жоолук мен үчүн байлык, бул мен үчүн ушундай бир сыймык. Жоолук менин калканчым жана алхамдулиллах Аллахтан үмүт кылган бейишимдин бир эшиги деп эсептейм. Негизи эле жоолукка келаткан, келатпаган, өтүп бараткан адамдардын баарына окугула деп айтат элем. Окуу аркылуу, изденүү аркылуу, ойлонуу аркылуу сен бир жыйынтыкка келе аласың. Кыздар, мен кайсыл бир учурда дискотекага барбаган убактымды жана отуруштарга, көңүл ачууларга арнабай китепке арнаган убактым мага ушундай жемиштерди берди да. Ооба, жаштыкта көп нерсе болот. Жаштыгыңды идеалдуу өткөрүү деген дагы бир нерсе боло албайт экен. Просто азыр биз түшүнүп атабыз, эмне туура эмес, эмне туура. Ал убакта билбеген дагы учурларың болгон, билип туруп жасаган дагы учурларың болгон. Ошол сыяктуу эле жаштык ар бир адамга өзү жашыл өрт деп айтылат го. Жаштыкта
кайсыл бир тандоолорду жасап койгонуң кийинки Аллах бере турчу көп неаматтарга себепчи боло алат да. Башкача айтканда, азыр кыска ойлонбой узагыраак ойлонуп, сиз азыр окуңуз деп айтат элем. Себеби изденген гана адам, окуган гана адам жана бир маалымат алгысы келген, жакшы адамдардын жанында жүрө алган, жакшы маалыматтар менен өзүн сугарган адам акыры бир күнү жакшы жерге келет. Жакшы жерге келүү бул эмне? Жан дүйнөнүн тынчтыгы да. Ар бир эле адам өзүнүн жан дүйнөсүнүн тынч болуусун, үй бүлөсүнүн туура жакшы болуусун, ата энесинин ден соолукта болуусун, ушунун баардыгы эле бири бири менен байланыштуу экен да. Ошондуктан мен азыркы жолукка келебиз деп жаткан кыздарга айтат элем, эч нерседен коркпоңуздар. Аллах жардам берет. Сен жолукка кадам таштадыңбы, Аллах сага 15 кадам алдыга таштайт дагы. Сенин кайсыл бир учурдагы элдер билбеш керек болгон нерсеңди жабат, кайсыл бир учурдагы сага башкага бербей турган нерселерди сага берет. Жана эң негизгиси аркы дүйнөдөгү биздин сурак алдындагы кайсыл бир учурдагы бир бонустарыбыз болот деп айткым келет. Ошондуктан ким азыр кыздар жолукка келгиңиз келип атса, эч ойлонбостон. Адамдар айта берет, эл эмне дейт? Эл айтып келген, эл падышаларга дагы, эл ар бир адамга, сенин жаныңдагы ар бир тааныган адамыңа эл айта берет. Эл айтып келген жана айтыла бермекчи. Бирок сенин тандооң, сенин айтканың, сенин жашооң, акыреттеги сенин гана сурагың. Сен үчүн бирөө сурак кылып бере албайт. Ошондуктан азыр чечимди чыгарып, эч коркпостон Кудайга бир кадам таштаңыз, бактыңызды ачып, ден соолугуңузду мыкты кылып, Аллахым сиз сураган нерсенин баардыгын берет. Бул гарантия.